Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен биргеликте кыргыз тили сабагынан кептин түрлөрү, анын ичинен сүрөттөө тууралуу сөз кылабыз. Сабакка катышуу үчүн окуу куралдарыбызды даярдап, жагымдуу маанай менен активдүү катышканга аракет кылабыз. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта кептин түрлөрү деген тема менен таанышканбыз. Биз анда биз ой пикирибизди баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү аркылуу түшүндүрөбүз дегенбиз. Булардын баары кептин түрлөрүнө кирет. Демек, кептин түрлөрү өз алдынча 3 топко бөлүнөт: баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Биз булардын ичинен баяндоо тууралуу сөз кылганбыз. Турмушта болуп жаткан, болуп өткөн жана боло турган окуяны, жаратылыштын кубулушун ирети менен кабарлоо бул баяндоо деп айтканбыз. Ал эми ошол кабарлоо ооз-эки жана жазуу түрүндө да берилет. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда кеңири колдонулат дегенбиз. Балдар, мен силерге азыр бир аз акылыбыздын, ой өрүшүбүздүн өнүгүшү үчүн табышмак айтам. Биз жандырмагын таап, комментарийге калтырабыз. Өзү тегерек, жарыгы эң керек. Күндүзү көрөм, түндөсү көрбөйм. Канаты бар учпайт, куйругу бар конбойт. Буту жок сойлойт, буттуудай ойнойт. Кана балдар, ойлонуп, ой жүгүртөбүз. Бул жерде бизге белгисиз болгон бир заттын өзгөчөлүктөрүн, аларга таандык болгон белгилерин, сапаттарын сүрөттөп көргөзүп берип жатат. Демек, балдар, бул табышмак аркылуу биз эреже чыгарганга аракет кылып көрөлү. Сүрөттөө боюнча. Сүрөттөө заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү. Мында жаратылыштагы көрүнүштөрдү, адамдарды, жаныбарларды, буюмдарды жана башкаларды сүрөттөөдөн аларга тиешелүү болгон белгилер, сапаттар, өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт. Азыр биз силер менен биргеликте жаратылыштагы үндөр деген кызыктуу текст менен таанышабыз. Бактын арасынан кирип, же суу жээгине барып, айлана чөйрөнү бир азга тыңшасаң, ар кандай үндөрдү угушуң мүмкүн. Дароо эле бактын шуулдаганы же суунун шырылдап агып жатканы угулат. Гүлгө топтошуп аарылар ызылдайт. Чөптүн арасынан чегирткелер чырылдайт. Бак ичинде куштар сайрайт. Өзгөчө булбул ырчы куш. Ал кичинекей эле боз чымчык. Торгойдун сайраганы да кызык. Ал асманга бийик көтөрүлүп алып, канаттарын дирилдетип сайрайт. Кечкисин бакалар чартайт. Жаратылышта ар кандай сонун үндөр бар. Күндүн күркүрөгөнү, көлдүн шырпылдаганы, чөптүн шуудураганы, куштардын сайраганы музыкага окшош. Балдар, маани берип байкасак, бул текстте жаратылыштагы ар кандай үндөрдүн кооздугу, өзгөчөлүгү тууралуу сөз болуп жатат. Демек, айланабыздагы жандуулардын кандай үн чыгарып сайрай тургандыгын бизге бул текстте сүрөттөө аркылуу айтып берип жатат. Текстибизде кептин түрлөрүнүн ичинен сүрөттөө түрү эң көп колдонулду. Ал эми тапшырма: жыл мезгилдеринин ичинен сага жаккан мезгилди сүрөттөп жазгыла. Демек, кайсы мезгилди жакшы көрсөк, ошол мезгил боюнча сүрөттөө текстин жазабыз. Урматтуу балдар, ушул менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты.
Кайрадан кийинки сабак аркылуу көрүшкөнчө саламатта калгыла.